Салам достор, бүгүн сиздер менен өтө даамдуу болуп чыга турган трайфлдын рецептиси менен бөлүшөмүн. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Эң биринчи трайфлдын бисквитин бышырып алабыз. Ал үчүн жумурткабызга кумшекерди кошуп, жумурткалуу масса 2 эсе көтөрүлгөнчө жакшылап миксерлейбиз. Электен өткөзүлгөн ундун үстүнө какао жана разрыхлителди кошуп, аралаштырып, аз-аздан жумурткалуу массабыздын үстүнө кошуп отуруп миксерлейбиз. Мен 3кө бөлүп кошуп миксерлеп алдым. Баарын бирден салып-салбаңыздар, бөлүп салып миксерлеп алсаңыздар, биздин массабыз жакшы көтөрүлөт. Мынакей достор, биздин камырыбыз даяр болду. Даяр болгон камырыбызды противенге салып, 180 градус кызытылган духовкада 20 мүнөттөй бышырып алабыз. Биздин коржубуз бышканча трайфлдын кремин даярдайбыз. Муздак 33% сливкибиздин үстүнө кумшекерди салып миксерлеп алабыз. Эми анын үстүнө творожный сырды салып, крем коюланганча дагы миксерлейбиз. Бизде ушундай коюу крем чыкты. Кремибизди кондитерский мешокко салып даярдап алабыз. Бышкан коржубузду толуктай муздатып алган соң, майда бөлүктөргө бөлөбүз. Мынакей мен корждордун баарын майдалап даярдап алдым. Эми трайфлдарыбызды жыйнап баштайбыз. Мен бүгүн ушундай картонный коробкаларга салдым жана калган корждорду ушундай стакандарга салып жыйнадым. Корждорду салып алгандан кийин үстүнө крем жагабыз. Кашыктын же кондитерский лопатканын жардамы менен тегиздейбиз. Менде стакандар чуңкур болгон үчүн дагы да бир слой корж салып чыктым. Үстүнө калган кремди салып, дагы тегиздеп алдым. Силер өзүңөргө ыңгайлуу идиштерге жасасаңыздар болот. Трайфлдарыбыздын үстүнө шоколаддуу ганаш жасайбыз. Идишибизге 33% сливкибизди коюп, үстүнө шоколадыбызды салып, акырын отто шоколаддар эригиче аралаштырып алабыз. Ганашыбыз толуктай муздагандан кийин трайфлдардын үстүнө шоколадыбызды куюп чыгабыз. Мынакей достор, шоколадыбызды куюп, жан-жагына жеткизип, баарын даярдап алдык. Трайфлдарыбыздын үстүн кооздоп баштайбыз. Мен бүгүн катырылган малина жана вафельный крошки менен кооздодум. Мынакей достор, биздин трайфлдарыбыз даяр болду. Үйдө сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, сиздерге жагат деген ойдомун. Менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.